Бул жыйырма нерсеге так жол албай туруп балага бир нерселерди кылбаңыздар. Баланын төрөлүшү кандай болгон, өсүүсү, организминдеги элементтер кандай, витамин деңгээли кандай, эмне фактор себептүү задержка болуп атат, генетикалык оорулары барбы жокпу, тамак аш кандай сиңет, иче карындары кандай иштейт, тамактануу адаты кандай, угуусу кандай баланын, мээ активдүүлүгү кандай, буга чейин кандай дарыларды ичкен, лактозага сезимталдуулук жокпу, ичегиде дисбиоз жокпу, целиакия оорусу жокпу, кош бойлуу учурда сиздин абал кандай болгон, баланын жашоо абалы кандай, баланын угуусу, түшүнүүсү, аутизм, ыздыбы коркунучтары жокпу, эл аралык тесттер кандай жыйынтык. Мына бул жыйырма нерсени билбей туруп, так жообуңуз жок болуп туруп, балага бир нерсени да кылуу бул баланын ден соолугу үчүн кооптуу. Бул нерселерди кылбай туруп балаңызга бир нерселер жасай турган болсоңуз жөн эле акчаңызды кетиресиз, нервиңизди кетиресиз, балаңызды талкалайсыз, убактыңызды кетиресиз. Айыга турган дени сак балаңызды өз колуңуз менен ден соолугун талкалайсыз. Ошондуктан диагностикалык программама катталып, балаңызда эмне диагноз болуп атат, организминде эмне элементтер жетишпей атат, витамин деңгээли кандай, эмне фактор себептүү задержка болуп атат. Диагностикадан өткөндөн кийин сиздин колуңузда так алгоритмдер болот, так протоколдор болот, кандай кадамдар жасаш керек, эмне кылыш керек, так диагнозун билесиз балаңыздын. Аутизм, ыздыбык рисктери жок, буга чейин ичкен дарылар кандай таасир эткен, кандай зыян берген. Бүт ушул нерселер диагностикага катталып билип алыңыз. Кантип балага кам көрүш керек, өнү көзүн, уйкусун, жашоо образын, тамак жегенин кантип жакшыртыш керек? Бул суроолорго далилденген медицинанын негизинде жөнөкөй, карапайым, нукура кыргыз тилинде маалымат алып алсаңыз, мен сиз үчүн арнап бала өнү көзү үчүн эң жакшы 5 кадам деп аталган сонун вебинар даярдагам. Бул вебинарда бүт ошо баланын өнү көзүн, сүйлөөсүн, уйкусун, тамак ашын баардыгын жакшырта турган сонун маалыматтарды айтып кеткем. Менин бул уникалдуу вебинарымды көргүңүз келсе, YouTube каналыма кирсеңиз, мына YouTube каналымда баланын өнү көзү үчүн 5 кадам деп аталган вебинар турат. Ушул вебинарга кирип, ушул видеого кирип эле вебинарды көрө бересиз. Анан YouTube каналга катталып кетүүнү дагы унутпаңыз.